Арыбаңыздар достор, бүгін УПСМ бияқта эме бир съемка кылып окшойт, пешеходдорду өткөзгөн боюнчачы. Негизи бизде көйгөй бар. Кенебейбиз. Ылдамдыкты азайтпайбыз, пешеходный переход көргөндө, жол белгин көргөндө деле мындай атайын акырындатып деген деле жок да, уруп согуп эле кете беребиз. Бияқта мындай съемкалар болуп окшойт, азыр ошол боюнча көрдүлөр, бияқта пешеходдор өтүп атат. Жерде так, Эртай мырза жүрөт. УПСМ пресс-служба жүрөт. Молодцы. Достор, мына бүгүн УПСМ именно пешеход боюнча рейд жүргүзүп атат. Рейд жүргүзүп атат. Чынында эле бизде адамдар өзүңөр билесиңер го, мындай кенешпейт. Пешеходный мындай знакты көргөндөн кийин деле мындай ылдамдыкты азайтуу деген жок да биздечи. Үчөө эле баары эле уверенно жүрүшөт. Анан эң негизгиси мен түшүнгөндөн бул жерде неме кылыш керек? Айыппулду көбөйүш керек. Мо пешеход өткөзбөй койгонго деле 1000 сом экен айыппул. 1000 сом, анан скидкасы 300 сом. Ошону бир 3000 сом кылып койсо, адамдар ойлонуп баштайт да. Анан допустим сүзүп алган болсо, ага да бир мындай мыйзам аркылуу эле мындай мыйзамдаштырып эле мындай оор чараларды көрө тургандай кылып коюш керек да. Не пропустил пешехода 3000 сом, 4000, 5000 сом кылып койсо, эч ким мындай пешеходдорду алыстан көргөндө эле уже скорость сбрасывать этип башташат да.